Эскилиги жетип ШБ улам жамалган бул мектеп Сузактын Кара Алма айылында мындан дээрлик 50 жыл мурда курулган. Учурда 2 нөөмөт менен 400гө жакын окуучу билим алууда. Кубаныч Кадырбеков 9 жылдан бери жаңы курулуп жаткан мектепте окуп калабыз деп кыялдангандардын бири эле. Бирок тилеги ишке ашпай быйыл мектепти аяктоодо. Ал жылдар бою эски мектепте окуп, чатырдан суу өткөн класста билим алганын айтат. Ар бир класстын ичинде тешиктер бар да. Потолокто ошол жерлерден суу тамчылайт. Ал эми кыш мезгилинде кар жаагандан кийин, күн чыккандан кийин, кар эриген сайын ушул мектептин потолокторунан тамчы түшөт. Мен 2 класста окуп атканда ушул жаңы мектеп башталган. Ошол 2 класстан бери кыялданып келем. Ушул жаңы мектеп өтсө, биз деле башка мектептерде болуп, шарттуу, суу өтпөгөн, жылуу жерде окусак деп. Биздин 2 корпусубузда мынакей могул жерде тамак беребиз, шашке чай. Биз ысык тамакка да өткөн эмеспиз. Анан ошо залыбызда потолоктор түшүп калганга байланыштуу ушундай материал менен дагы каржылап, материал менен тостук, бирок деле ошо материал деле туруштук бере албай калды да кийинки күндөрү. Ошо бунун деле эскилиги жетип баратат. Бул эски мектептин жанына мындан 9 жыл мурун жаңы мектептин курулушу башталган. Өкмөт курулушка каржыны Түркиядан берилген насыянын эсебинен бөлгөн. Алгач 40 миллион сомдук жумуш аткарылган. Курулушка акча жетпей, кийин 2017 жылы республикалык казынадан 42 миллион сом каражат бөлүнгөн. Курулуштун экинчи этабына да тендер жарыяланып, анда бир компания утуп чыккан. Андан бери 5 жыл өттү. Бирок мектеп окуучуларга эшигин ача элек. Азыркы убакта сарайга да ушундай фундамент куйбайт. Бул качествосы менен кийин авария болуп кетсе, жер титирөө болуп кетсе, эмне болорун бир Кудай өзү билет. Курулушу башталып, орто жолдо калган мектептин сапатыдан наразычылык жаратууда. Мектеп имараты алгач 2 кабаттуу, 420 орундуу болуп башталган. Бирок бул долбоор өзгөрүп, учурда 1 кабаттуу, 220 орундуу болуп бүткөрүлүүдө. Бул сыяктуу курулушу орто жолдо калып, иши басаңдаган облуста 38 мектеп бар. Авариялык мектеп азыр бизде МЧСтин маалыматы боюнча 42 берген ошо авариялык мектептер деп. Курулуш иштери жүрүп жаткан азыркы убакта 21 мектепте курулуш иштери жүрүп атат. Быйыл азыркы убакта биз 77 мектепти бергенбиз общий сунушкачы. Бирок азыр анын ичинен да тиякта танда неме карап бизге бекилип берилек азыркы жылда. Анын ичинде жаңы мектептер 39 мектеп бердик, жаңы курула турган. Ошо авариялыктардын ичинде бардык авариялык мектептер ичине киргизилди сунушкачы. Ал эми курулуп уже башталып, анан токтоп башталып кеткен мектептер саны 38. Мындан кийин кайсыл жерге мектеп куруу керектигин Билим берүү министрлиги чечет. Анткени буга чейин ашар жолу менен же өз көмөчүнө күл тарткан депутат министрлер мектеп кура берип, өлкөдө тең салмактуулук сакталбай калган. Быйыл өлкө башчынын да тапшырмасы коюлган. Анда 70%дан өткөн мектептердин курулушун бүткөрүү керек. Бул үчүн 3 миллиард сом каралыптыр. Бирок бул каражат өлкөдөгү мектеп маселесин толук чечүүгө жетпейт. Салымдарыбызда 3 миллиард сом караштырылган. Бирок дагы бир 10 миллиардка чейин көтөрбөсөк, анда школдорубуз бүтпөчүдөй да. Өнүгүп өсө турган убакыттарга келип калдык. Школдор көбүрөөк курулуш керек. Ошондуктан жана Кыргыз индустрия деген Расул Осмоналиевич Италияга барып келди. Бир 10 миллион евронун тегерегиндеги атайын завод бар экен. Ошонун оснасткасын заказ кылып атабыз. Бул завод ишке кирген атат. Ушул сыяктуу 3-4 заводду алып келип коелу деп атабыз дагы. 1 жылдын ичинде, 2 жылдын ичинде ушу школдун муктаждыктарынын баарын жабайлы деп атабыз. Биз ошонун үстүндө иштеенин аракетиндебиз. Кыргызстанда 2300дөй мектеп бар. Анын 152си жеке менчик. 245 мектеп жараксыз абалда. Ал эми 600 мектепке муктаждык жаралган. Өлкөдө 1 миллион 350 миң мектеп окуучусу бар. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.